Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге пустыня деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында таң эрте талаада жалгыз унаанын келе жатканын көрөбүз. Унаанын арткы бөлүгүндө бир нече адамдар бири-бири менен таанышып, сүйлөшүп келе жатышат. Алардын арасынан бирөөсү кол баштыгындагы оюнчук мамалакты алып чыгып, аны баласы Белекке бергенин айтып, оюнчуктан чыгып жаткан музыканы өчүрүп койду. Арадан бир канча саат убакыт өтүп, алар бара жаткан унаа дагы эле учу кыйры жок талаада бара жатты. Бир кезде унаа токтоп, айдоочулар сыртка чыгып, сыягы унаа бузулуп калды окшойт. Анда алардын бири унаанын артын ачып, ал жактагы адамдардан араңарда механик барбы деп сурады. Анда каарманыбыз колун көтөрүп, механик экендигин айтып, бузулган унааны оңдоого түштү. Бирок ал унааны текшергенден кийин унааны бул жерден оңдой албай тургандыгын айтты. Анда айдоочулардын ачуусу келип, кимдир бирөөлөргө телефон чалып сүйлөшүшкөн соң, унаанын артындагы адамдардын баардыгын жерге түшүрүп, Америка бул тарапта деп көргөзүп, баардыгын ошол тарапка ээрчитип жөнөштү. Биз ушул жерден бул адамдар Мексикадан Америкага чек арадан мыйзамсыз өтүп бара жаткан адамдар экенин түшүнөбүз. Ал эми чек ара маселеси алдыдагы 2 адамга жүктөлгөн. Алардын милдети ушунча адамды чек арадан өткөзүп, өздөрү кошо өтүп кетүү. Кийинки көрүнүштө жол тандабасы менен талаалап айдап, жанына итин ээрчитип мергенчилик кылып жүргөн чек ара кароолу өңдөнгөн бир адамды көрөбүз. Ал аңгыча топ адамдар чек арада тосулган тосмого да жетип келишти. Тосмодон өтүп, андан ары жолдун улашып, эч кимге көрүнбөй бир канча саат жол жүрүштү, чек арадан ийгиликтүү өтүп кетишмек. Ал эми жанагы кароолчу мергенчилик кылып мынтыгын аткылап жатса, мынтыктын атылып жаткан добушун уккан топ адамдардын жетекчиси баардыгын бир канча убакытка жашына турууга буйрду. Андан соң баардыгына түшүндүрүп, эми мындан ары болушунча ылдам жүрүшүбүз керек. Силер чек ара сызыгынан өттүңөр. Мындан ары силердин өмүрүңөргө жооп бере албайм. Жанадай эч кимиңерди күтпөймүн. Болушунча менин жанымда жүрүп, менден калбаганга аракет кылгыла. Ылдамдап чек арадан алыстап кырсыксыз өтүп кетели деген сөзүн айтып, андан ары жолун улашты. Кийинки көрүнүштө 2 унаа бет маңдайлашып келип, жанагы кароолчу сөрөй офицерге чалып чакырып койгон экен. Ал жанагы топ адамдарды байкап калганбы айтор, офицерге чек арадан мыйзамсыз өтүп жаткан мигранттар жөнүндө айтса, офицер болсо мындай кабар жөнүндө маалымат албаганын айтып, көп эле убактысын короткусу келбей, мергенчиге ийгилик каалап кетип калды. Анда офицерге бир аз ачуусу келип калган мергенчи: "Бул аймактар мага тиешелүү. Бул жерге мен ээлик кылам. Бул жерден эч ким өтпөшү керек" деп эле оюнда эмне бар белгисиз талаалап эле кете берди. Биз бул учурда жанагы топ адамдардын аркасында 5 адам калып калганын көрөбүз. Алар алдыдагы адамдарга кайра кыйкырышып, бирок алдыдагы адамдар токтобостон кете беришти. Бир кезде арттагы адамдардын бири жашына калып, алды жакта унаа турганын айтты. Көрсө жанагы мергенчи баардыгын билип тургансып, ошол жака келип унаасын токтотуп, андан соң алдыда бара жаткан топ адамдарды да көрүп калды. Дароо эле унаасынан куралын алып чыкты да дөңсөөгө чыгып барып куралын октой баштады. Ар бирин бирден бутага алып, ит аткандай эле ата баштап, адамдар чачырап туш тарапка качканына карабай эле баардыгын бирдей аткылап өлтүрүп салды. Мындай көрүнүштү көрүп, артта жашынып турган 5 адам дароо эле артка качып жөнөштү. Мергенчи болсо баардыгын кыйратып салдым деп унаасында отурган кезде ити кайра үргөндүктөн ошол тарапты карап, калган адамдардын качып бара жатканын көрүп калды. Дароо эле убал соопту билбеген киши өлтүргүч унаасын айдап алардын артынан түштү. Жандары көздөрүнө көрүнүп, жанагы 5өө токтобостон качып бара жатышат. Мергенчи кууп келип унаасын токтотуп, андан ары ити менен издете баштады. Ит адамдарды бат эле таап келип, чуркай албай артта калып калган адамды а дегенче болбой эле талап салды. Сыягы мергенчи итин дагы адам өлтүрүүгө үйрөткөн окшойт. Ал эми токтобой качкан калгандары иттен алыс аралыкка узап кетүүгө үлгүрдү. Бирок канткен күндө да ит аларга жетип барып, аз калганда баг аркылуу аскага чыгып кетип кутулушту. Бул учурда мергенчи башка асканын чокусуна чыгып баратат. Ити да жүрүп отуруп жогоруга жол таап, качып бараткан адамдар акыры асканын учуна кептелип калышты. Эми ал жактан чоң ташка секирүү керек болуп, үчөөсү секирип кетсе, бирөөсү секире албай туруп калды. Акыры аркасынан ит келип калгандыктан айласыздан секирүүгө туура келип, секирип бирок кулай турган болуп, аны биздин каарманыбыз тартып жатканда, аркы чокуда турган мергенчи аларды көрүп аткылай баштап, асылып турган адам аскадан учуп, каарманыбызга да ок тийип калайын деди. Эми калган үчөө бири-бирибизден ажырабашыбыз керек деп, андан ары качып жөнөштү. Бул аймакты коен жатагына чейин жакшы билген мергенчи адамдардын кайсы жол менен кеткенин так түшүнүп калдыбы айтор. Итин алардын аркасынан кубалатып, өзү болсо унаасын айдап башка жол менен чыкты. Качып бараткандар жүрүп отурушуп, бир аңызга туш болушуп,
Аңды бойлоп жүрүп келе жатышып, аңдын берки башында жанагы адамдын унаасы токтоп турганын көрүштү. Дароо эле артка кайрылып, бирок артта иттин келе жатканын көрүшүп, жардын бети менен жогоруга чыкканга аргасыз болушту. Мергенчи жетип келип, жар бойлоп алардын артынан кубалап, эң арттагы адамды көрүп аны атайын дегенде, кокусунан ал адам дагы жардан учуп кетти. Мергенчи ал адамдын өлбөй калганын көрүп, көп узабай эле аны атып салды. Ошол учурда жогоруда жашынып турган каарманыбыздын кол баштыгында оюнчук мамалагында музыка чыга баштады. Каарманыбыз аны тез өчүрүп, андан ары алыстап качып кетишти. Бир топ жол жүрүп кечинде токтогон жерлерине түнөп калышып, Мергенчи болсо дагы эле алардын артынан калбай бараткандай. Эртең менен каармандарыбыз Мергенчинин унаасы жакын жерде токтоп турганын көрүшүп, экөө бирге план түзүп, Мергенчинин унаасын уурдап качмак болушат. Бул кезде Мергенчи беймарал уйкусунан ойгонуп, бир кезде ити бир тарапты карап кайра үрүп, ошол жака чуркап жөнөдү. Анда Мергенчи куралын алып, иттин аркасынан чуркап жетип барса, жылагандардын арасындагы оюнчук мамалакта музыка чыгып жатыптыр. Бул нерсени көргөн Мергенчи эч нерсеге түшүнбөй артка кайрылып, унаасын көздөй эки адамдын чуркап бара жатканын көрүп, куралы менен аткылай баштады. Унаага жетип барган каармандарыбыз сүйүнүп эле унааны айдап качып жөнөштү. Бирок албетте Мергенчи аларды жөн эле кое берип койбойт. Бир кезде атылган ок кызды жарадар кылып, ага алаксып кеткен каарманыбыз унааны башкара албай ала салдырып жиберди. Каарманыбыз ошол замат унаадан чыгып, жарадар болгон кызды да алып чыкты. Мергенчи унаага жетип келип, алардын жок экенин көрүп, андан ары ити менен издеп жөнөдү. Бул кезде жарадар кызды эптеп алып бара жаткан каарманыбыз кыздын суранычы менен бир жерге тыныгып калышты. Каарманыбыз жанагы унаадан ала келген биринчи жардам кутусунан кызга жардам көрсөтүп, анан да кутунун ичинен белги берүүчү курал 2 огу менен бар экенин көрдү. Эми каарманыбыз кызды таштап кетүүгө мажбур болуп, эгер кызды көтөрүп кетип турган болсо, экөө тең бирдей ажал таба турганын түшүнүп, кызды да өзүн да сактап калуунун жаңы жолун ойлоп, сөзсүз түрдө кайра кайтып келип, кызды алып кете турганын айтып жөнөп кетти. Ал аңгыча Мергенчи кыз жашынып турган жерге ити менен дээрлик келип да калды. Бирок ошол учурда каарманыбыз бир топ аралыкка чуркап барып, Мергенчи менен итти алаксытып, белги берүүчү куралды атып жиберди. Анда Мергенчи ити менен дароо эле ошол жака жөнөп, каарманыбыз болсо кактустарды аралап качып бара жатты. Тикенектерден улам ылдам жүрүү кыйынга туруп, ит болсо анын артынан дээрлик кууп жетип келди. Учурдан пайдаланып каарманыбыз белги берүүчү тапанчаны октогонго жетишип, арылдап келе жаткан иттин так эле оозуна атып жиберди. Каңшылаган иттин добушун уккан ээси ал жака чуркап жетип келсе, итинин жансыз денеси күйүп жатат. Эми Мергенчи итинин өлүмүнө катуу кейип, ачуусу дагы күч алып каарманыбыздын артынан түштү. Каарманыбыз болсо жакын жерден бир унаанын өтүп бара жатканын көрүп, бирок аны токтотууга үлгүргөн жок. Артынан жете келген Мергенчи аны аткылай баштап, кубалашып жүрүп отуруп экөө тоо этегине келишти. Асканын кырына чыгып барып, акыры каарманыбыз амал көйлүк кылып, жашынган жеринен чыгып барып, күтүлбөгөн жерден Мергенчини аскадан кулатып, өзү кошо кулап, бирок өзү эч кандай деле зыян тарткан жок. Ал эми Мергенчинин өз бычагы өзүнө сайылып, жарадар болуп калды. Каарманыбыз биринчилерден болуп барып, куралды алганга жетишип, жалбарып кайра жардам сураган кар өзгөй Мергенчини өз ажалы менен өлсүн деп ошол жерге тийбестен таштап койду да жөнөп кетти. Андан соң каарманыбыз жарадар болуп калган кызга кайтып келип, аны жолуна көтөрүп алып, андан ары талаа кезип жөнөп кеткен жеринен тасма аягына чаат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.